Бактыбек Үсенович, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Рысбек Жантаевич, 2021 жылга салыштырмалуу канча километр жол көп жасалды 22 жылга? Канча акча көп каралды? Же аз каралдыбы, же аз жасалдыбы? Анализ айтып бериңизчи. 2021 жылга салыштырмалуу бөлүнгөн каражаттын көлөмү дагы көп болду. Бул Канча? Мурдагы 2021 жылга салыштырмалуу 2,5 эсеге көп болду. Ал эми жасалган жолдордун, басылган асфальттын дагы Айтып койсоңуз цифраны. 2022 жылы бизге 8 миллиард 76 миллион 492 миң сом бөлүндү. Ал эми 2021 жылы 3 миллиард 878 миллион сом бөлүнгөн. Бул айырма 2,5 эсеге көп акча каражаты бөлүндү жол салууга. Андан сырткары асфальт жолу дагы 488,6 километр басылды. Башкача айтканда 20 жылга салыштырмалуу 3,2 эсеге көп асфальт төшөө жумуштары аткарылды. Рахмат. Ушундай маалыматтарды элге жеткизип туруш керек да. Биз дагы сураганыбыз, менин сураганым да максатым ошол. Коомчулуктагы эл да билиш керек. Бүгүнкү күндө биздин мамлекетте кандай жакшы иштер болуп атканын. Да биз түшүнүп турабыз. Мурункуга салыштырмалуу республика бюджеттен акчалар көп каралып, жолдор жакшы жасала баштады. Бул жакшы жакты дагы айтышыбыз керек. Анан мен көтөрө турган маселе бүгүнкү күндө күн өткөн сайын мындай өтө оорлошуп кетип атат да. Ош шаарында канча километр жол бар? Сиздердин Минтранстын балансында канча километр жол бар? Булар билбейт, Талайбек Насырович. Өзүңүз айтып коюңуз, буларга канча километр жол бар? Эми мынандай да, Бактыбек Үсенович, мына биздин коллегалар бир топ жолу айтып жүрөбүз. Бул эми Ош шаары бир эле Ош шаарынын эл үчүн эмес, бул түштүктүн борбор шаары, южный столица, экинчи борбор шаар деп айтып жүрөбүз да. Мына өтө өкүнүчтүүсү, мына бүгүнкү күндө ушул министрдин орун басары ушундай фракциянын отурумуна келетип, экинчи борбор шаардагы канча километр жол бар, Минтранстын балансында канча километр жол бар экенин билбегени бул өкүнүчтүү да. Ушундай министрлер иштеп атса, кандай биз алдыга жылабыз, министрдин орун басары. Эми сиздер канча болду ушул кызматка дайындалганыңызга? Министр го эми жаңы келди. 1 ай болду. Буга чейин кайерде иштегенсиз? Буга чейин министрликтин астында өндүрүштүк инновациондук борбор деген мамлекеттик мекеме бар болчу, ошондо жетекчинин орун басары. Мындай да, урматтуу Рысбек Жантаевич, сиз эми ушу тармакта иштегенсиз. Анан мындай фракциянын отурумуна келетканда, жогорку кеңешке келетканда бардык маалыматтар болуш керек да, сизде даяр болушуңуз керек. Бул эл өкүлдөрү, ар бир региондон шайланган депутаттар отурат. Ар бир өзүнүн регионунан болгон көйгөйдү айтат. Ошон үчүн эл өкүлү деп айтылат да, бизге ошондо укук берилген. Элдин көйгөйүн сурап турганга. Мына сиздер маалымат билбейсиздер. Анан мына бүгүнкү күндө Ош шаарына бардыңыздарбы? Жолдун акыбалын көрдүңүздөрбү ошол жерде? Кандай болот? Кечирип коюңуз, мен жана сиз айткан нерсе эске алынат. Ал эми мен жол тармагын тейлебейм, ошол себептүү азыр. Ким тейлейт, ким жооп берет? Жол боюнча каралып атпайбы фракциянын отурумда? Эми мындай жазбаңыз анда. Мына 695-700 километрге жакын жол бар Ош шаарында. Анын болгону сиздерге 57 километри, 60 километрге жакын сиздерге карайт. Кара Суу району Ош шаарынын ичинде анклав болуп турган Кара Суу районуна караштуу 7 километрден ашыгыраак 8 километрге жакын жол бар. Бул Кара Суу районуна караган. Жолдун акысы шаардын ортосунан өтөт. Ушундай оор болуп калды бүгүнкү күндө шаардын ичи. Мына ямышны ремонт кылып атабыз бир топ жылдар. Бирок азыркы күндө
ямышны ремонт кылганга да болбой калды шаардын иштери. Мына мен шаарды башкарган мезгилде бир плотный кылып Шакирова көчөсүн кеңейттик, Урка Салиева көчөсүн кичине жасадык местный бюджеттен. Бирок эми ал местный бюджет эсептелүүдө. Анын бардык жолду жасаганга биздин ал жерде шаардык бюджеттин мүмкүнчүлүгү жок. Ошон үчүн мына сиздер Минтранс ошол жерде мен түшүнүп турам, барды 57-60 километрди бир күндө, бир жылда жасап койгула дебейм. Кайтабы 4-5 километрден жасап койсоңуздар болот да, 4-5 километрден. Ошондо сиздердин ишиңиздер кичине көрүп, түштүктүн эли кичине рахмат айта баштайт го. Мына Ош шаарында жол оңдоло баштаптыр деп. А сиздер мына канча километр жол бар экенин билбей турасыздар. Быйыл кандай пландар Ош шаары боюнча? Канча километр жол жасайсыңар? Азыр титул боюнча жанагы Т-образныйдагы жол кирген, ал эми калган жолдор боюнча азыр капиталдык салымдар боюнча тизме бекилек. Ошол жерден карап туруп бизге кошумча маалымат берели. Давай мындай кылгыла, Бактыбек Сөнбөч, мен мына фракциянын отурумунан чечимге да киргизип, быйыл ошол жердеги мына Мамыров, Калинин көчөлөрү бар, Ош шаарынан өткөн. Бүгүн мына Ош шаарынан Алишер Абдуллаевич айткандай тыдан кире бериш эле эмес, шаардын ичинен эгер өзүңүздөр барып аралап ошо шаардан гостиницадан чыгып аэропортко жөнөйүн деп калсаңар, бир 2 саат мурун чыкпасаңыз кеч каласыз ошол жерде 3-4 километр болгон аралыгы. Ошон үчүн мына биз бүт сунуштарды берип атабыз. Ошол жерде кээ бирки жолдорду односторонний кылып ача турган, болгону 2 километр, 3 километр жолдор. Ошону ачып жасап койсоңуздар, ошол бир чоң шаарда көйгөй чечилип калат. Мына ошол жерге бардыгы урматтуу президентибиз барып атат, төрага барып атат, акыл бешемиштер барып атат. Эми конечно чоңдор барганда жолду тазалап аштыртып коебуз. А бирок мындай карапайым эл жүргөндө аябай кыйын болуп калып атат да. Мына быйыл пландарга киргизиңиздер. Мына биз да фракциянын чечимине мен урматтуу депутаттардан суранам, ушуну киргизип туруп, быйыл Ош шаарына бир 4-5 километр болсо да жол жасап бербесеңиздер, көйгөй өтө оор болуп калды. Мына мен билгенден күтүп жүргөнбүз, ачыгын айтайын. Şu Kıtay grantın jarımın Oş şаарına bölünөт деп айтылып келген. Целый премьер-министр элдин астында, мына телевидение, интернетке кирсеңиздер, Абылгазиевдин убагында айтылган, элге убада берилип калган, ушу грант жакын арада келет, Ош шаарынын ичиндеги жолдор башталат деп мына азыр бир тиын бөлүнбөй калып кетти мына. Биз эми бөлүнбөшүбүз керек. Түштүк, түндүк же башка бир область болуп, бирок кээ бирки жасалган жерлерге барсаң, аябай сүйүнүп атабыз мына жолдордун оңголгонун көрүп. Өнүккөн мамлекет, экономикасы күчтүү мамлекет, экономикасы күчтүү шаар дей турган болсок, биринчи жолдон башташыбыз керек да. Мына азыр мен жакшы мына 2,5 эсе көп акчалар калып атат. Бул бардыгы мамлекетте жакшы болуп аткан иштер. Бирок ошол эле мезгилде мына азыр Кундуз Кошаличев айткандай ыйлай турган акыбалдар бар. Бүгүнкү жасалган жол эртеңки күнү кайрадан ремонт требовать этип атат. Бул сиздердин министрлигиңизден, эми азыркы келген министр же сиздерге тиешелүү эмес болушту. Мурунку министрлердин шалакылыгы, ошо сапатка көңүл бурбагандыгы, ошо алып келген битумдардын качествосунун начарлыгы, бардыгын ошону карабаган көзөмөлдөөчү жетекчилердин акыбалынан ошондой жолдор бүгүн жаман акыбалга туш болуп калды да. Эми сиздердин ишиңиздерге мен ийгилик каалайм. Жаш, жаңы жетекчилер келдиңер. Түшүнөм, аткаруу бийлигинде иш оор, сүйлөп коюш оңой, бирок кылган ишке адамга иш оор болот. Бирок ошо оор түйшүктүү ишти дайыма берилип жасасаңар, миллиондогон акчалар бөлүнүп атат. Өзүңөрдүн акчаңарга, өзүңөр семейный бюджетке күйгөндөй күйсөңөр, ошондо кичине ишибиз алдыга жылат, эл рахмат айта баштайт. Мына Ош шаары боюнча азыр бүгүн барып министр менен отуруп сүйлөшүп өзүңөр биз да мына ойлойм чечимге киргизебиз деп. Буну карап койбосоңор бүгүн оор. Мына тыг кесилишин бир топ биздин коллегалар көтөрүлүп атат. Мына местный бюджеттен кичинеден акча берилип атат, 20 миллион, 30 миллион, бирок ал эчтекеге жетпейт. Буга мамлекет көңүл буруш керек. Буга конкретный проектке биз сунуштарды бергенбиз ошол жерде. Кандай кылганда жакшы боло турган. Буга өтө чоң акча кетет. Буну Минтранс колго алып туруп жасабасаңыздар, ал местный власть менен ал бүтпөйт да.
Макулбу, ушуну полный мына министр дагы Макул. барып келиптир, кече биздин коллегалар мен соцсеттен көрүп калып сүйүндүм. Ушуну бир жакшы проект даярдап алып баштап алсаңыздар болбойт. Анан ал айла жоктун иши, наркы айыл өкмөт мэриянын кылган бул айла жок, баягы кичине пробканын тыгынын азайтып туруп разгрузка кылалы деп айла жоктон баштап атышат эл өзү. Буну мамлекет колго албасак болбойт дагы бир жолу.